Assalamu alaikum agayın. Kuat aka sualim жазгандай ошентип алдан эмедей жайда өттү. Бүгүнкү темабыз наалыжы болсун. Наалыжы жөнүндө көп өтүнгөндөн ошону айталы дедик эжебиздин Санжыргалуу Кыргыздын аязаты. Аны айтардын алдында адаттагыдай тамаша иретинде саясий окуусунан кичине чолуп кеп кылалы. Азыр тамашасы жок, абдан олуттуу бир маселе бар. Бизде мамлекеттик тил, кагылайын эне тилибиздин 1 айлыгы жүрүп атат. Мына министрлер кабинетинин орун басары Элил Байсал ушу жыйын менен баштады эле. Мына эми 23 сентябрда ошо кыргыз тилинин кабыл алган күнү аяктайт. Эми бул 1 айлык эмес, 1000 айлык болсун. Биздин элибиз кайра өзүнүн нугуна тилине келип, жалаң интернет чукулап калган, орус тилинде жобуроп калган элибиз эне тилине кайра, эне сүтүнө кайрылып келсин. Антпесе бизде эне сүтү деген кусур турат туугандар. Бул чоң маселе. Эгемендик анан тил маселеси өтө биздин ыйык чоң ыйыгыбыз, кутубуз, касиетибиз ошол эки маселеде. Анан эми мен бир эки маселени айтайын. Кече жакында мына мэриянын ушул тил боюнча бир жыйынына катыштым. Ал жыйында алып барган орус улутундагы аязат экен, ошол Эмил Абдыкадыровдун орун басары Виссемер Мазгачева дедиби бир аязаты. Анан калгандары болсо ушу мамлекеттик тил боюнча райондордун, мекемелердин адистери. Эми мени таң калтырганы жолоң жаш, билимдүү десе билимдүү, ошол карындаштарым, инилерим баары мажүрө экен да. Ушу тилге күйгөн бир көздөрүндө көрүнбөйт. Анан жобо, статья бирдемени эле айтышат. Ушул өздөрүнүн колунда деле акча, атайын каралат экен акча каражаты. Бир паркка барып, бир элдүү жерлерге барып, айланайын эне тилде сүйлөйлүчү деп бир азыркы эне тил менен айтканда шоу, акция бирдеме жасаятыңарбы десем, эч ким жооп бербейт да. Жок, кайдыгер. Ушунчалык көздөрүндөн улуттук бир жанагы улуттун рух тамырлары өчкөн сөйт да ошол ини карындаштар. Мен кайгырганым ошол болду. Биздин келечегибиз кандай болот? Тилибизден ушинтип жүрүп бара айрылып калабыз деген өтө коогалуу. Анан мен изилдеп көрдүм. Мына бизде Кыргызстанда көп улуттуу деп айтабыз. Көп улуттуу болгонун менен 70%дан ашыгын жалаң кыргыз улуту. Титулный эл кыргыз. Кыргыздар көп басымдуулугу. Эми таң калган жериң, өзбек менен арасында жүрсөң, өзбекче сүйлөйт экен. Балдарына өзбекче сүйлөйт экен. Орусча сүйлөйт экен. Уйгурча, дунганча сүйлөйт экен. А кыргыз балдарына бүгүн мына борбордо орусча сүйлөйт экен. Айылдан келгенде шаардагы тамтаңдап орусча сүйлөйт. Бул эми чоң күйүт туугандар. Бул президенттин азыркы бүгүнкү бирден бир бизге берип аткан эки жолу указ чыкты президенттин. Аны бир кабыл албайбы же түшүнбөйбү мынабы кызматкерлери. Мен мэрияга барып, мен ошо абдан капа болдум да. Ушу баягындай эле жай баракат. Бул эне тил, эне сүтүбүзгө мындай текебер, мындай кайдыгер мамиле жасабайлы туугандар. Ар кимибиз, ар бирибиз улут болуп, эл ата бабабыздын арбагы десек, намыс десек, ушул тилге өзгөчө мамиле жасайлы. Жана эле тил комиссиянын иши эмес, же башканын иши эмес. Бул ар бирибиздин милдетибиз, ата энелерибиздин алдында, арбагынын алдында өтүп кеткендердин. Экинчи да бир айта турган сөз, мына Учкун деген концерн бар, биздин басма үй деп коет кыргызча айтканда. Усуалиевдин убагында салынган абдан көркөм имарат. Ушуну жетекчиси алмаштырыптыр. Мен ошолдо бир кызык факт уктум. Ошол мурдатан келаткан бир директорлор кеңеши деген бар экен. Бүгүнкү күндө азайыптыр, мурда көп экен. Ушулар 30 миңден айлык алат экен. Анда кимдер эми мен ошол элдин айтымында да чын эле болуу керек деп өзүмдө шекчип калдым. Мына Абдыкан Эркебаев, академик байкебиз. Берки журналисттер союзунун түшпөс жетекчиси болуп келген Султанбаев Абдыкадыр деген байкебиз. Деле Султанбаев бир жерден бир журналисттердин укугун коргоду деген мен тарыхтан көрө элекмин. Илгери ушу кишинин колунан алдым эле 90-жылдары. Анан ушул жерде 30-40 миң сомдон айлык алат экен. Эмне кылганына. Мен ушу мына кыргыз тили деген газетти жаңы баш редактор болуп катары чыгарып, жакында бардым. 30 жылдан кийин Учкун концернине барып,
ошол газет басылып аткан подвалына биринчи этаж катарына короо аркылуу кирдим да. Атканага айланган экен кайран имарат атаң бери. Илгери кандай сонун ошол жерде гүйлдө иш, ушундай бир тартип тазалык болор эле. Бүгүн барсаңар аткана. Анан бул директорлор совети деген эч иш кылбай кантип акча алып отурат, мен өзү таң калдым ошо. Мына ыйман деген. Баарыбыз акча десе, бийлик десе, наам десе эле жарышып эле кете берет экенбиз. Ар жакта ыйман маселеси деген канжыгага кетиптир атаң көр, куржундун түбүнө. Мындай маселелер. Эми ушу мамлекеттик тил деп, анан мына учкун концерне, бул китеп деп маселелердин баары туташ. Анан мына интернетте кайра сөз болуп атат. Дуулдап баягы отту ичке жагыш үчүн жанагы чычаладан баштап анан ширеңке коюп анан эмне болуп анан ичкерилеп кетет го. Ошо сыяктуу дуулдаган кептер. Президент Садыр Жапаровдун агасынын алтын кармаганы боюнча. Мен ар кимдин пикирин угуп көрдүм. Эл го баягы дуулдаган көпчүлүк. Эми ал өзлөрүнүн пикирлерин ар кандай айтып атат. Мен эми таң калганым дагы, капа болгонум дагы мына президенттин пресс секретары деген, пресс катчысы Эрбол Султанбаев дейт. Ушу жигит айтып атат. Ал эски сүрөт экен деп. Аны президенттин жардамчысы Чолпонбек алып келип балмуздагы экен дейт. Анан кечөө кадимки темир генерал а кишиге Атамбаевди ат койдулар кандай. Феликс Кулов байкебиз болсо бул жерде криминалды көргөн жокмун деп ар кандай мындай. Анан күлкүм келди, ушу президенттин айланасындагы кишилер тигинтип атса, Феликс Кулов мынтип атса, бирок менин ыраазы болгонум ошол өзү президент туурасын айтты. Мына ошол чындыкты айтуу гана куткарат мындай нерседен. Чындыгын айтты. Президентке ыраазы болдум чынында бул. Эми бирок менин бир айтарым, Феликс Байкеден айырмаланып, мен ошол бир туугандарына, президенттин бир туугандарына айтарым. Боордоштор, президент илгери кыргыздын сөзү бар. Падыша куда эмес, кудадан жуда эмес, кудадан кем эмес деген сөз. Болду да президент деген ошол сыйургал, ошол байлык, ошол дөөлөт бир келген. Бир тукумуңа келип атат. Кыргызча айтканда. Ата бабаң көрбөгөнгө келип атат ушу Садыр Жапаров. Биринчи ошол жекчат, тууганы, үй бүлөсү Садыр Жапаровдун ошол президенттик кызматын урматташ керек. Урматтаган ушул жолобош керек жанагындай. Жанагындай шектүү иштерге жолобош керек. Атасын көрүп күн өтүп келген, мындан да кыйынчылыктарды көргөнсүңөр туугандар. Илгери Бакиев кызматка келгенде кайран Дооронбек байкебиз ыйлады эле, ыйламакчы болуп айткан. Айланайын Курманбек, эшигиңди чыпырып берейин, инилериң жолотпа деп. Алар эмне болду? Өзүңөр кайталап отурбайын. Мына, ошо сыяктуу мен деле айтсам болот. Айланайындар жолой көрбөгүлө. Алтын кармаган эми алтын оюнчукпу. Ал Чолпонбек балмустак деп койсо балмустак болуп калбайт. Ал чатак маселе. Койгула туугандар. Ошондон аттап өтүп эми өзүбүздүн темага келели. Мына Належе деген тети кайран энен Каникейге улуу океандай Манаста шөкөттөлүп атат. Кең көйнөктүн тазасы, ургачынын пашасы деген поэтикалык кандай гениалдуу сүрөттөлгөн ушу Каникей энебизге. Ургачынын пашасы, кең көйнөктүн тазасы. Ошондой аязатынын бири Належебиз. 13-14 кылымдарда жашап өткөн. Доломби, кыскартып айтканда Доломбиден агул куул эгиз бала, агулдан ушу Належе адигине тагай муңгуш. Өзү кыз киши тарыхта өтүп кем айтылат. Бирок кыргыздын улуулугу, байыркылыгы кыргыз элинин, ушу кыздарын, баатыр кыздарын даңазалап келгенинде, бул башка элдерден биз айырмаланып турабыз. Мына ушул салтыбыз менен, ушул наркыбыз менен биз демократиялуу эл деп мактансак болот өзүбүз. Шу Належе дагы ошол жашынан атадан жетим калып, жанагы үкөлөрүн чоңойтуп, адигине тагай дерезеге жеткирген. Өзү жеткирем деп жүрүп, карадалы болуп, күйөөгө кеч тийген. Мына ушундай болгон. Ал киши мүнүшкөр болгон, саяпкер болгон, тайган таптаган, Актаман деген тайган таптаган аңчы болгон. Найса сайган кылыч чаккан. Анан ошондой эле акылкөй кыргыздын нарктуу кийин өзү балалуу болуп, ошол Көкө Батырдан тукум улаган ушундай кыргыздын калган асылы.
аяз атынан калган. Эми кыскача жумгактап айтканда мына балдар кийинки муунга наалеже ошол Карадалы деген ошо күйөөгө кеч тийип кеч жана күйөөгө тийбей кечиккен аяз кыздарды ошо Карадалы деген илгери кыргыздар. Анан эжебиз ошондой кездерде анын үстүнө өзү наалежеде бардатталып адигине тагайдын эжеси болсо эл бийлеген жаш мырзалардын эжеси өзү да эл бийлеп келген. Анан ата даңкы бар. Анан кыргызга бүт белгилүү. Анча мынча күйөөгө тиеби. Тие коеюн деп эле бирөө ала коеюн дегенде ала албайт. Тие коеюн деп да бирөөгө тие албайт. Чоң мындай орусча айтканда барьер болгон алдында көшөгө турган. Ошол кездерде жанагы Кылычхан, Нойгуттун ханы Кылычхан деген айтылат. Бул бардык санжыраларда ортого келген ушул. Нойгуттун Манастын доорунан бери келаткан уруулардан ошо Нойгуттун ханы Кылычхан дегендин жалган жалаанын айынан өз балдарына өлүмгө буйруп өз балдарын жана Көкө Дайыр деген. Дайыры улуусу, Көкөсү кичүүсү. Анан ошондон качып, өлүмдөн качып келген эки бир тууган ушу адигине тагай бийлердин алдына келип жылкычы болуп жүрүшкөн экен. Ошондо жанагы көкөсүнө эже ашык болуп, анан тынысын булар сүйлөшүп, анан үйлөнөбүз деген маселелерге келген. Бирок үйлөнүүгө жол жок. Эмне деген жол жок? Тиги качып келген жигиттер, тексистер деген маани, качкындар деген макамы бар да мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда. Наалеже болсо жанагыдай мырзайым. Инилеринен элден намыстанат. Инилери да бере коюшу кыйын, тойду өткөрүшү кыйын болот. Ошондон наалеже акылы менен, жанагы баатырлыгынан сырткары акылы менен, амалы менен анан Көкө баатыр, Көкө атабызга турмушка чыккан. Ал мындай болгон экен. Көкө баатырдын ушул караңгыда уктап жатканда чатырда көрөт экен ошо эжебиз. Түнкү шернеден келатканда биринчи алгач көргөндө илгери кыргыздар чачын устара менен алып жүргөн баары. Көкө баатыр жаткан, жылкычы Көкө жаткан чатырдын ичи ушу үйгүм жарык болуп нур чайып турган экен. Анан эже кызыгып барып кызматчы кызы менен көргөндө, берки шыкаалап көрүшкөндө Көкөнүн башынан нур чыгат экен дейт. Эми ушу биоток өңдүү бир нур чыгат экен. Кээ-кээлерде дейт. Ар кайсы караңгы түндөрдө. Эже ошондон жанагы анын эрдигин, касиетин аңдап, анан бул кишини ошо кездерде калмак ойрот, эми кыргыздын илдегертен ушу Кытай калмак ойрот менен көп салгылашканда, мына Ала тоону талашкан, тетиги Алтайдан берки жерлер талашып согушуп келген элбиз. Ошондо кыргыз калмактын ортосун чоң бир өрөөн талашка түшүп, ошол өрөөндөн согуша бербей, мунасага келели дагы ушул балбан чыгарып, кимдин балбаны чыкса ошол алсын деп анан аксакалдар кеңешип бүтүм чыгарып, анан эки эл анан балбанын чыгарганга камданып, ошол камданып жүргөн учурларда 1-2 айда күрөшүп болмок экен. Анан аларда белгилүү балбаны бар экен, Жазейил деген, илгери Төө балбан дечү. Анан ошол Жазейилге даңктуу балбанга кыргыздар Мамбет сынчы деген санчы сынчыдай сынчысы эч бир балбан таппай кыйналып жүргөн кезде анан наалеженин акылы менен Көкө баатыр тапталат экен. Себеби жанагындай касиети бар. Экинчиден хандын тукуму болсо дагы ошол жаштайынан жанагы жоокерлик оюнга машталган. Далайды башынан өткөргөн, качып жүрүшүп булар адигине тагайга келгиче далайга кылыштарда машыккан жигиттер да, жаш жигиттер. Анан эже жанагы амал менен Көкө баатырды кайрап мындай айтканда, анан сен күрөшкө түшпөсөң болбойт. Мына биздин экөөбүздүн баш кошо турган жалгыз жол ушул. Сен ушул Жазейилди жыгып анан мага жетесиң деп анан эже тымызын Көкө баатырды күрөшкө даярдатат Мамбет сынчыга салып. Ал ошондон анан Көкө баатыр анан күрөшкө даярданат экен. Анан ал кезде ошол азыркы мына тренерлер кандай даярдагандай ошол таш көтөрткөн, жанагыдай балбанына буурчак, нокот деген илгери таруу ушундай дан өсүмдүктөрүн сууга көптүрүп, аны сары майга кууруп, курут кошуп, балбанына жедирген, жанагы эркек малдын букачардын тарамуштуу этин сорпо кылып, ошондон ичирген, аксеркелеткен, анан кыскасы таш көтөрүп, сууга салып, атчан Мамбет сынчы эки жигит кошуп, күрөштүрүп, тоо белестерден ашырып чуркатып ошондой 2 айда даярдаган экен. Анан
Nalece kabul alып ошол Көкө Батырды сынына толтуруп анан ошондо батасын берип, эми мына мындай сөз айт деп анан адигине тагай инилерим жана күрөшкө чыгарда сен ошол жерде айт элге журтка кайрылып. Ай батырлар, ушул эжеңер экөөбүз арзышып жүрөбүз. Мени качкын дебегиле. Качкын дебей бооруңарга мына алып жүрөсүңөр. Мен бөтөн эмес, мен да кыргыздын тукумумун, болгондо дагы хандын тукумумун. Качкын макам атым болгон менен. Мына эжеңердин кеңеши, экөөбүздүн бүтүмүбүз ушул. Мен тетиги Желмабузга чыгам. Өлсөм, ошол жерде өлөм. Тирүү болуп мен жеңиш менен келсем, эжеңерди бергиле ошол мен эрдигимдин өтөлүнө деп маселени кабыргасынан коюп мындай айтканда. Анан ошондон анан Жазеилди жыгып, ошол эженин акылы менен анан экөө алышып, эки алышкан, сүйүшкөн жаш баягы жубай болушкан экөө. Ошондон анан Моңол улусу төрөлгөн, Моңол экен аты, анан көптүк түрү айтылып Моңолдор, Солтолор, Сарбакыштар деген сыяктуу Моңолдор атылып, анан тукуму мына кийинки соңкуга уланды. Мына кыргыз эли биринчи байыркылыгы дагы, демократиялуу ачык эл болгону, ачык коом болгону, сөздү баалаганы, сөздү окко теңегени. Анан ушул демократиялык белгилери азыр кыйкырып атабыз, тең укуктуулук деп. Ошол атам замандан биздин көчмөн турмушта эшигин бекитпесе, кыздарын жорго мингизип жанын алып жүрсө, аязатын жанын алып жүрсө, анан ушундай кыргыздын кыздарын мактап, Канике энебизден берки кыз Сайкал жаңылмаса Належе Курманжандатка кечээкү анча-мынча президент болуп алган, мына Орто Азия аймагы эмес, Союздун аймагында, илгерки Советтер Союзунун аймагында биринчи аял президент болду, аз болсо дагы Роза Жебиз. Мына ушул кыргыз элинин бул абдан наркы, биз мактана турган салты өзү бул. Аял заты. Анан албетте азыр жана маңкурттар пайда болду, жанагыдай аял затын кур кыздарды кордогон. Эми андан Кудай сактасын, мунун өзү биздин барып келип эле улуу трагедиябыз, ошол наркыбызды унутканыбыз, ошол салтыбыздан, тамырыбыздан ажырап калганыбыздын да белгиси да. Належе жөнүндө кызыккандарга ушу кыскача ушундай. Належебиз ошо кыргыздын нарктуу, салттуу, баатыр, мүнүшкөр, нарктуу аял заты болгон.